Мындан сырткары эки өлкө лидерлеринин сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгында Кыргызстанда биргелешкен холдингдик компания түзүү жөнүндө эки тараптуу макулдашууга кол коюлду. Абу-Даби өнүктүрүү фонду менен 1 миллиард 200 миллион АКШ долларына чейинки ар кандай коммерциялык өнүктүрүү долбоорун ишке ашырууга багытталган уставдык капиталы 100 миллион АКШ доллары болгон биргелешкен холдингдик компания уюштуруу боюнча өнөктөштүк мамиле жана расмий келишимдер түзүлдү. Финансылык ресурстар менен кирүүдөн сырткары имараттар бизнес компетенттүүлүгү жагынан камсыз кылат. Компания жетекчилиги имараттардын мыкты ишкерлик тажрыйбаларын колдонуу аркылуу корпоративдик башкаруу принциптеринде иш алып барат. Долбоорлордо иштеп чыгууга жана башкарууга жогорку деңгээлдеги чет элдик менеджерлер тартылат. Каражат транспорттук логистикалык хабдар, IT инновациялары, энергетика тармактары жана азык-түлүк коопсуздугу боюнча ири долбоорлорду ишке ашырууга, жаңы форматтагы биргелешкен эс алуу аймактарын жана жаңы шаарларды түзүүгө, ошондой эле башка өнүктүрүү долбоорлоруна жумшалары күтүлүүдө. Муну менен катар эки өлкө ортосундагы мамлекеттер аралык өнөктөштүктү тереңдетүүгө багытталган бир катар эки тараптуу документтерге кол коюлду.